Эл аралык каржы уюмдарынан келген жардам мамлекеттик бюджеттин чыгашасына жумшалып жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев бүгүн онлайн брифингде билдирди. Анын маалыматына караганда, өкмөт антикризистик программаны ишке ашырыш үчүн антикризистик фондко 2020-2021 жылдарга жалпы 40 миллиард сом чогултууну көздөп жатат. Бул каражат ички жана тышкы булактардан чогултулат. Азыркы учурда биз мамлекеттик бюджетти өзгөртүп, чыгашаларды оптималдаштыруу менен бир топ каражатты бошотуп, аны ишкерликке жардам берүүгө жумшайбыз, деди ал. Мындан тышкары кумтөрдөн түшкөн каражатта ишкерликти колдоого жумшалат. Бул ички булактар. Ал эми тышкы булактардан Германиянын жана Европа өнүктүрүү банктары менен сүйлөшүлүп, жалпы суммасы 50 миллион доллардан ашык акча алмак болдук. Мындан тышкары дагы бир катар донорлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. ЕАИПтин алкагында иштеп жаткан өнүгүү институттарынан да акчалуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан да убактылуу бош турган каражаттын антикризистик фондко алабыз деген максаттар бар. Асрандиевдин маалыматы боюнча жеңилдетилген каржылоо өндүрүш жана кайра иштетүүчү өнөр жай ишканаларына берилет. Азык-түлүк чыгарган, өндүргөн товарларын экспорттоого багыттаган ишканаларга артыкчылык кошумчаланат. Кыргыз өкмөтүнүн антикризистик планынын шартында ишкерлерди жеңилдетип каржылоо максатында берилүүчү насыянын үстөк пайызы 4-8% айланасында болот. Ал 3-5-7 жылдык мөөнөт менен берилет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев бүгүнкү брифингде билдирди. Асрандиев мындан тышкары күрөө маселесин чечүү үчүн мамлекеттик кепилдик фонддун каражатын 2 эсе көбөйтүү жагы караштырылып жатканын кошумчалады. Анын айтымында, антикризистик программанын алкагында жумушсуздарды колдоо, иши токтоп калган ишкерлерге көмөктөшүү жагы дагы каралган. Андан тышкары жыл аягына чейин 3-чү антикризистик программа иштелип чыгат. Анда кризистен кийинки алдыңкы 2-3 жыл ичинде өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү маселеси каралат. 11 майдан тартып ишке кирүүчү муниципалдык коомдук транспортто жүрүү учурунда коопсуздук чараларын көрүү боюнча саламаттыкты сактоо министрлиги атайын жобо иштеп чыгып, аны таратты. Ага ылайык автобус, троллейбустардын айдоочулары салонго унаадагы отургучтардын эсебинен 60-70% гана жүргүнчү салууга тийиш. Ар бир каттам аяктаган сайын салонду дезинфекциялап, унаанын ичин желдетип туруу зарыл. Салонго кире беришке санитайзер коюлушу керек. Ал эми жүргүнчүлөр коомдук транспортко бет капсыз түшүүгө тыюу салынат. Жол кире тулпар картасы аркылуу гана төлөнөт. Жүргүнчүлөр бири-биринен алыс салондо шахмат тартибинде орун алууга милдеттүү. Жүргүнчүлөргө айдоочунун айтканын угуп, салон толуп калса, кийинки транспортту күтүү милдеттендирилген. Өкмөттүн чечими менен 11 майдан тартып, коомдук муниципалдык транспорт иши жанданат. Өзгөчө кырдаал шартында коомдук транспортто, автобустарда жана троллейбустарда эл ташууга жана жүрүүгө өкмөт тараптан да бир топ талаптар коюлган. Ага ылайык жүргүнчүлөр баары бет кап, мээле кийип, антисептик каражаттары менен жүрүүгө тийиш. Маршруттук кичи автобустардын ишин жандандырууга азырынча уруксат бериле элек. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал курчуп жатат. Бул тууралуу бүгүн онлайн брифингде саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ал жак жабык турган алыскы район бир тажыя болуп, ошол жерге Бишкектен адамдар барган. Коронавирус менен ооругандардын барып калышы элдин арасында инфекцияны жайылткан. Бир себепке байланыштуу 13 учур катталды. Бүгүн ошол жака барган катышкандардын баарынын аты жөнүн, жашаган жерин тактап чыгып, көзөмөлгө алып жатабыз, деди Үсөнбаев. Бүгүнкү күнгө карата Жалал Абад облусунда коронавирус 132 адамдан табылды. Жалпысынан 7 майга карата Кыргызстанда коронавирус 895 адамдан табылды. Алардын ичинен 12 бейтап кайтыш болду, 637 бейтап айыгып чыкты. 7 майга карата өзгөчө абал киргизилген Бишкек шаары, Ош шаарынын, Жалал Абад шаарынын жана Нарын облусунун Ат башы районунун аймактарында коменданттык саат киргизилген убакыттын ичинде ички иштер органдарынын бөлүмдөрүнө 137 жаран жеткирилди. Алар Бишкек шаары 119, Ош шаары 4, Жалал Абад шаары 4, Ат башы району 10. Бир сутка ичинде атайын коюлуучу жайга 7 унаа киргизилди.